Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. Жалган Курандын 29. Ишенимдүү кызматчылар. Алар топко кызмат кылат. Бул кээде топтун билинбеген даярдык жумуштарын аткаруунун ыраазычылыксыз сымыгы болуп калат. Никос Казанцакис Зорба Грек аттуу китебинде башкы каармандын бак отургузуп жаткан карыя менен жолугушуусун сүрөттөйт. Сен эмне кылып жатасың деп сурайт Зорба. Карыя: мен эмне кылып жатканымды өзүң жакшы көрүп турасың, балам. Мен бак тигип жатам деп жооп берет. Бирок эмне үчүн дарага отургузуш керек деп сурайт Зорба. Эгер анын мөмө бергенин көрө албасаң. Карыя болсо: мен уулум эч качан өлбөй тургандай жашайм дейт. Бул жооп Зорбанын жүзүнө анча байкалбаган жылмаюу тартуулайт жана кетип бара жатып, ал ирония менен: кызык, мен эртең өлүп калчудай жашайм дейт. АА мүчөсү катары мен 3 мурас кызмат. Бул менин соолук дарагымды отургузуу үчүн түшүмдүү топурак деп түшүнөм. Мен укмуштуудай пайда алып жатам. Тынчтык, коопсуздук, түшүнүү жана 24 саат чексиз жетишкендиктер. Акылдуу ой жүгүртүп, мен өзүмдүн аң сезимимдин үнүн угуп турам. Ал мага акырын: сен кызмат кылышың керек. Башкалар эгип, түшүмүн жыйнашат.